Америка президентин журналистер менен болгон кезектеги чатагына да ал өзү шаарланган Twitter баракчасында видео түрткү болду. Бул ири Дональд Трамп анна дайыма сындап келген CNN телеканалынын журналисттерин сабап жаткан видеосун жайгаштырган. Видео кадрда Америка лидери CNN логотиби чапталган кишинин токмоктогону көрүнүп турат. Мамлекет башчы өзү бөлүшкөн маалыматка хэштег коюудан башка түшүндүрмө берген эмес. Анын мындай кадамынан кийин канал жообун берди. Бул арада жергиликтүү басылмалар ушунчада токтотуп кал деген чакырыгы менен Трампка каршы макалаларда жарык көрдү. АКШ президентинин кезектеги күтүүсүз жоруктары журналисттерди жалганчыларга чыгарган аракети жана АКШда сөз эркиндигине басым тууралуу кесиптешим Исмат Ибрагимов айтып берген турат. Исмат, журналистти сабап жаткан туурасында монтаждалган видео мурун Орусияга байланыштуу фейк жалган маалымат таратып деген Трамптын сынын окуган элек. Журналисттер жана коомчулук Трамптын кезектеги жоругун кандай кабыл алышты? Рахмат Назик, сиз башында белгилеген CNN каналы менен Трамптын мамилеси ал президент болгонго чейин деле анчалык жакшы эмес болчу. Ал эми бул мамилелердин мындан дагы начарлап кетүүсүнө акыркы себептердин бири жакында эле Трамп президенттин Американы башкарганына 100 күн деген программасынын кыскача видео баяндамасын CNN телеканалы өз эфиринен чыгарбай койгон. Трамп бул телеканалдын бул аракетин цензура катары баалап, телеканалдын жамаатын башка көз караштардагы маалыматтарды чыгарууга кудурети жетпейт деп сындаган. Ал эми ошол 30 секундалык видеонун мазмунуна токтоло кетсек, ал жерде Трамптын ишмердүүлүгү менен бирге ошол жетишкен ийгиликтерди көрө албаган жалган маалыматтарды таратуучу журналисттер дагы бар деп Америка коомчулугунда белгилүү телеканалдардын комментаторлордун сүрөттөрүн чаптап койгон видеонун ичинде. Ал эми CNN телеканалы болсо, эгерде ошол видеодогу жалган маалымат чапталган фото сүрөттү силер Трамптын администрациясына алып салсаңар, биз сөзсүз түрдө кайра эфирге коюп беребиз деген угдасын берген, бирок тилекке каршы Трамптын администрациясы бул сунуштарга макулдугун берген эмес. Ал эми ошол CNN компаниясынын тандаган позициясын Америкадагы башка 5-6 белгилүү телеканалдарда колдогон. Алар дагы бул маалыматты кыска жарнамалык видеону өз эфирлеринен чыгарган эмес. Ал эми Трамп чыгарган эмес. Трамптын бул аракеттерин Америка коомчулугунда журналисттерге болгон басымдын алгачкы жолу башталып жаткандыгы менен түшүндүрүүдө. Журналисттер болсо буга чейин Трамп журналисттердин кесиптик деңгээлин эмес, өзүнө жеке адамдык сапатында сындап келген болсо, бул жолу ушундай билдирүүлөрү күчөп, мындан ары мыйзамдуу кандайдыр бир күчтүү чараларга барышы мүмкүн. Бул Америкадагы массалык маалымат каражаттарына эркин деген терминдин ордуна бул жанагы тоскоолдук деген сөз менен алмаштырылып калышы мүмкүн деген ойлорун айтышууда. Мына АКШ лидеринин айыптоолору телеканалдарга гана тиешелүү экен, маалымат тараткан сайттар, интернет басылмаларда бар дегендей, алар чагылдырган кабарлар Трамптын купулуна толуп жатыптырбы? CNN телеканалына чейин президент Трамп бизге буга чейин белгилүү болгондо ошол Washington Post жанагы интернет газетасындагы маалыматтарына купулу толгон эмес. Себеби аларда дагы ошол президенттик шайлоонун алдында алардын кабарчыларын силер жалганчысыңар, калп жазган журналистсиңер деп аккредитациядан каттоодон өткөрбөй койгон. Андан кийин ошол Америкада дагы бир белгилүү Huffington Post деген маалыматтык портал бар. Ошол маалыматтык порталдын башкы редакторун дагы ошол итке теңеген учурлар дагы болгон. Алар канчалык маалыматты талдап ошол коомчулукка жеткирүүгө адилеттүү түрдө камданганы менен ошол Трамп өзүнүн жанагы ички эмоциясын кармана албагандыктан ошол массалык маалыматтарга карата ушундай аша чаап кеткен ойлорун билдирип жатканы бул журналисттик коомду капалантып жаткандыгын айтууда. Трамп менен массалык маалымат каражаттарынын тиреши күчөй берсе, аягы эмнеге алып баруусу мүмкүн экен? Бул тууралуу салмактуу басылмалар пикирлерге кызыгып көрдүңүзбү?
Албетте бул маалыматты Америка коомчулугунда ошол журналисттерден тартып коомчулукта дагы бүгүнкү күндө кызуу талкууга алынып жатат. Ошондой эле Американын жана Конгрессиндеги демократтар дагы Трамптын бул аракетин чектөөнү талап кылып, журналисттерге болгон мамилени мындан ары оңдоосун суранууда. Ал эми бул аракеттер бүгүнкү күндө Трамп буга чейин сөз журналисттер менен кайым айтыш уланып келген болсо, бүгүнкү күндө массалаган чоң медиа компанияларга болгон басым жасалып жатканы, ал эми мындан кийинки аракеттери ошол Ак үйдө атайын бир чечимдер каралышы мүмкүн деген да ойлорду айтууда. Себеби буга чейин Ак үйдүн президенттин башкармалыгынан Райнс Прибус бул журналисттердин жалган маалымат тараткан журналисттердин жоопкерчилигин карай турган мыйзам долбоорун бүгүнкү күндө иштеп чыгып жатабыз. Ал кандай ишке ашат, иш жүзүндө кандай аракеттерге барабыз, кандай кардиналдуу реформа жасайбыз, анын жыйынтыгы кандай болот, бул тууралуу кийинчерээк биз силерге айтып беребиз деген пикирин билдирген болчу. Ал ошондой эле Америка коомчулугунда жарыяланып жаткан маалыматтардын кайсы жерден алынгандыгы, булактын маалымат булагынын белгисиз болуп жаткандыгынан президент Дональд Трамп жапа чегип жаткандыгын кошумчалаган болчу. Рахмат, кесиптеш. АКШ президентинин кезектеги күтүүсүз жоруктары журналисттерди жалганчыга чыгарган аракети жана АКШда сөз эркиндигине басым тууралуу Исмат Ибрагимов айтып берди.